Таңкы 5-ші программа сөз берүүсүн улантат. Бизде эң сонун жаңылыктар бар. Бардыгыбыз билген эле Бириккен Улуттар уюму бар эмеспи? Ошолор деген багы дүйнөдө тынчтыкты орнотконду көздөшөт. Анан кийин өлкөлөр арасында, улуттар арасында ар дайым достук болушун каалап, ошондой максаттарды көздөшөт. Ал эми ошол жакта Бириккен Улуттар уюмунда конференцияда эң биринчи жолу катышкан кыргыз кызы. Биздин кичинекей бөбөгүбүз деп дагы айтсак болот. Өзү жаш болгону менен ушундай акылдуу кызыбыз барып катышып келиптир. Ким экен десеңиздер, Лидер жаштар клубунун Ысык Ата филиалынын негиздөөчүсү, Улуттук кыздар федерациясынын мүчөсү Айтырган Жолдошбекова конокто бүгүн. Саламатсызбы Айтырган, эң эле алгач азаматсыз. Куттуктайбыз. Куттуктайбыз, жана сыймыктанабыз. Сиз менен аябай кубандыңыз. Ошол жака барып сиз сонун доклад окуп келген экенсиз. Ал жака кантип жолдомо алдыңыз, кандай болду, ошол иш-чара жөнүндө айтып берсеңиз. Бул Кыргызстан Улуттук кыздар федерациясы деген проект бар. Бул 2015-жылы старт алып, биз 2015-жылы июнь айында ушул бир концерт кылып, ал жерде конкурс уюштуруп, ушул окуучуларды чакырышкан. Ал окуучулар 2 мектепте, Жалал Абад облусундагы Алымкулов мектебинде жана ушул Чүй облусунун Жапаркул Албаев атындагы орто мектептен окуучулар катышып, ушул проекттин президенти Алтынгүл Кожогелдиева эжебиз ушул биздин мектепке келип, ушундай конкурс жарыялап, ал жерде ушул Дилбаян конкурсу болду, ушул чыгармачыл топ боюнча болду. Анан кийин ошол конкурста, Дилбаяндар конкурсунда ушул 8 окуучу утуп алып, бизди ушул Жалал Абад облусунун Сары Челек көлүнө барып, тренерликке даярдоо курсунан өттүк. Ал курста ушул кыздар укуктары жөнүндө, адам укуктары жөнүндө болду. Ошол укуктары жөнүндө ошо билимибизди да алдык. Андан кийин ошол тренер болуп, өзүбүздүн мектебибизге келип, окуучуларга тренинг өттүк. Жана дагы ушул 2 мектеп алышты. 2 мектеп Мукур айылында дагы, ошол Алымкулов мектеби дагы, ошол окуучулары дагы ушундай тренингтерди өтүп жатышты. Азыр биз 2 мектеп эмес, азыр 20дан ашык мектептер түзүлдү. 4 облус менен иштеп жатабыз. Анан ушул проектти Кыргызстан Улуттук кыздар федерациясын каржылаган бул Trust Fund деген Американын фонду. Ошол фонд 2015-жылы биздин мектепке келген, Албаев мектебине келип, ушул Улуттук кыздар федерациясы проекттин көрүп, кандай иштеп жатканын көрүп, анан интервью алган апам экөөбүздөн. Апам экөөбүздөн интервью алып, ушул кыздар кандай жака өзгөрдү ушул проект ачылгандан кийин, ушул жакшы жака өзгөрүп, активистка болуп, биз ушинтип айтып бердик. Андан кийин ушул эле жылдын август айында бизге апам экөөбүзгө чакыруу келди. Ушул Trust Fund 20 жыл болуптур. Ушул башка мамлекеттер менен иштеп, ошолорго грант берип, ушундай иштеп жатканына, ошол гала концертке катышып берсин жана ушул Бириккен Улуттар уюмунун конференциясына келип, доклад окуп берсин деген чакыруу келди. Азаматсыз. Кандай доклад менен бардыңыз? Эмне деген долбоорду алып бардыңыз? Темаңыз эмне болду? Бул долбоор ошол Кыргызстан Улуттук кыздар федерациясынын Кыргызстандагы кыздарга тийгизген таасири кандай болду, ошол кандай иштерди алып барабыз, ушул проект түзүлгөндөн кийин кандай жака кыздар өзгөрдү, активистка болуп, өзүбүз ушундай ар кандай демилгелерди көтөрүп, кыздардын мындай укуктары бар, кыздар укуктуу, билим алууга укуктуу, ушундай демилгелерди көтөрүп, ушундай иштеп жатканыбызды, жана дагы ушундай уже 4 облуста иштеп жатканыбызды ушул докладка камтып, анан конференцияда ушул 3 мүнөттүк доклад окуп келдим. Азаматсыз. Катышуучулар канча болду? Катышуучулар бизде конференцияда 21 ноябрда болду. Ал Бириккен Улуттар уюмунун генеральный секретарю Пан Ги Мун катышты, жана 10 женщина структурасынын директору Пумзили Айым катышты, жана дагы ЮНИСЕФтин директорунун орун басары катышты, жана дагы көптөгөн уюмдардын директорлору катышты. Жакшы, сизге окшогон ушундай окуучулардан кимдер катышты? Канча өлкөдөн катышты?
Мен өзүм менен теңдүү көргөн жокмун. Жолуктурган жоксуз. Сизден улуулар болду. Менден улуулар болду. Демек, чыктыңыз, айтып бердиңиз, анан кийин кандай сын айтылды, ой пикирлери кандай болду, негизи эле колдоп беребиз деген адамдар болдубу? Мен ушул докладты окуп бүткөндөн кийин көбү айтып атышты, ушундай жаштар колдоп аткандан кийин бул эң эле чоң сыймык деп айтышты. Жана дагы Пан Ги Мун келип, жаныма келип айтты, ушундай сыймыктанабыз, ушундай ийгилик деп айтты. Ушундай Кыргызстан ушу кыздар укугун коргогон мамлекет, ийгилик каалайбыз деп айтты. Азаматсыз. Ушундай сыймыктанып отурабыз азыр. Кичинекей болсоңуз дагы чоң ушундай көйгөйдү алып чыккан экенсиз. Буга сизге бирөө жардамдаштыбы доклад жазышканга? Доклад жазышканга ушул биринчи өзүм жаздым, андан кийин ушул Улуттук кыздар федерациясынын президенти Алтынгүл Кожогелдиева эжебиз дагы жардам берди. Жана ал жердеги эксперттер дагы жардам беришти. Жакшы. Айтсаң айтырган, мынакей буюрса мектепти бүтөсүң да бул жылы. Мектепти бүткөндөн кийин кайсы кесиптин ээси болгоң келип атат? Мектеп 11 классы бүткөндөн кийин буюрса юридикалык академияга тапшырам. Сот тармагында иштегим келет. Ошол прокуратура жагында тапшырам буюрса. Жакшы, ишке ашсын кыялыңыз. Анан кийин биз сизди негедир, мен жеке оюмча ошо тышкы иштер министрлигинен көргүм келип атат. Рахмат, келечегиңиз кең болсун, жакшы мындай долбоорлорго катышып жүрө бериңиз, ар дайым активдүүлүгүңүздү жазбаңыз. Сиз менен сыймыктанабыз. Рахмат, барып келгениңизге, дагы ушундай кыргыздардын үнүн, жүзүн дүйнөгө таанытып жүрө бериңиз. Эң башкысы эң бактылуу кыздардын катарында токтоңуз. Чоң рахмат сизге, дагы келиңиз, кийинки сапарыңызда. Рахмат. Чоң рахмат.